Эки достун ортосуна от жагып кутум уюштурган Бекболот Талгарбеков, Эмил Узакбаев жана Курманбек Дыйканбаевдер кармалып камакка алынды. Белгилүү болгондой, алар бир катар аксакал саясатчылардан турган курамды уюштуруп, мөөнөтүнөн мурда президенттик шайлоо өткөрүү зарылчылыгын белгилеп кайрылуу жарыялашкан. Ошон менен бирге эле Ташиев президенттик шайлоого барат, команда түптөлүп жатат, бизге өткүлө деген маалыматтарды тымызын жайылтышкан. Мындай кутум аракеттерин Камчыбек Ташиев менен кеңешпей, ага билдирбей туруп жасашкан. Мындай аракеттер коомдогу саясий чыңалууга, бөлүнүп жарылууга алып келмек. Өлкөнүн стабилдүүлүгүн бузууга, жалпы команданын ички ынтымагына доо кетирүүгө максатталган. Камакка алынган 3 аксакалдын чагымчыл аракеттеринин натыйжасы генерал Камчыбек Ташиевдин кызматтан кетүүсү менен аяктады. Талгарбеков буга чейин дагы бир катар саясатчыларды артыбызда орус генералдары турат, Россия колдоп жатат деген азгырыктары аркылуу көп саясатчыларды каматып, карьерасын талкалап, кесепетин тийгизген. Захвата власти задержаны руководители объединения Талгарбеков, Кулубаев, Султанов. У них есть высокопоставленные друзья за рубежом. Дело в том, что у нас есть друзья, единомышленники в высоких структурах Российской Федерации. Но все они работают на самых высоких должностях. Значит, там есть и военные, есть два генерала-полковника. Они оказывают нам поддержку.